Лайф болмокчумун, азыр мына ашкырык жаңырды дагы ошондо башкы калыс. Андан сырткары комиссар Артур Геварган жана азыр кандай сонун мүмкүнчүлүк пас бергенге жетишти. Бош дарбаза жана ой бул эмне кылды Максат Алыгулов. Оң канатка топту өткөрүп берди. Жана ушул жерден Иса айпаяктын ичине жүктөгөн жана топту тепкенге коргоочу мүмкүнчүлүк берген жок. Каршы чабуулга чыгып кете алышкан жок. Жана дагы бир сокку. Тамай эмес. Алыскы 9-дукту камалууга алган болчу. Мынакей Көчкөнбаевди көрүп атасыздар. Андан кийинки топтун азыр Иса Мирланбек уулунда. Оң канаттан жогорку ылдамдык менен бара жатат Алекперов. Алекперов пас бергенге жетишти жана сокку гол! Эсеп ачылды. Азия кечке чабуулга чыгып жаткан ал эми голду бул жерде Рамин Ахмадов киргизип кетти. Жөн жерден бүгүн старттык курамда чыкпагандыгын дагы ушул гол менен далилдеди деп айтсак болот. Мына ушундай өзүнүн чабуулун баштады дегенче ийгиликтүү. Исламчы Алекперов мына кандай ыңгайсыз жерден ал пас бергенге жетишти. Кетиши бул жергиликтүү командага бир аз эмоционалдык таасир бергенби? Же болбосо Максат Алыгулов анын пасы да окшошкон жок. Жана жүрүшкө берилген пас, мына мүмкүнчүлүк жана жай барып дарбаза торунан орун алды. Эсеп теңелди. Азия командасы мына ушул жерде өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн идеалдуу колдонду. Николай Агапов ишенимдүү сокку узатты. Мына карасаңыздар, бул жерден Чимур Чикладзе пас берген. Бул ракурстан караганда кандайдыр офсайд көрүнбөйт. Алыскы бурчка жай бирок так беттешкө күбө болчудайбыз алгачкы 14 мүнөт ичинде. Мына кайтылуудан карап көрсөңүздөр, албетте ышкырык жаңырды жана гол эсептелди. Мынакей 1-1 жүрүштөр дагы жасаган кездешүүдө. Азыр болсо жекеме-жеке Максат Алыгулов пас таштады жана бош дарбазага гол. Максат Алыгулов кантип көрдү өнөктөшүн дейин десек, бул жакта офсайд. Билбейм, бул менин жеке пикирим, менин оюмча маселе жок. Бул гол эсепке алынышы керек. Мына топ келе жатат азыр. Андан кийин тепкен учурда рикошеттен кийин болгон дагы. Билбейм, так кесе бир нерсе деп айтуу кыйын. Көрүңүздөр, карга кайрылган болчу, алар азыр активдүүлүгүн көрүп жатат. Жана гол. Андан кийинки оюндарында дээрлик стабилдүү дегенче азыр кезектеги жекеме-жеке Максат Алыгулов өзү тепти гол. Жана бул жерде каптал калса офсайдты көрсөтүүдө. Ошондо биринчи таймга азыр кезектеги жекеме-жеке Николай Агаповдон кандай сонун гол! Хет-трик. Николай Агаповдон хет-трик. Бул рет каптал калысы желегин көтөргөн жок. Мына карасаң, бул топ барып калгандан кийин күчүр экен. Мына кандай сонун идеалдуу абалды таразылап туруп, идеалдуу тайминг менен дарбазачынын үстүнөн ашырып кетти. Өзүнүн өнөктөшүнө топ тийип калды. Азыр болсо Урмат Баялиев. Сары кагаз Акаки Шулаяга. Жана өзгөн азыр топту алдырып алды. Көчкөнбаев, сары кагаз. Азыр жүрүшкө берилди, офсайд жок болчу. Ошол жерде карасаңыздар, кокустук орун алып калды дагы ошол замат. Азыр эми бул жерде мүмкүнчүлүк өзгөн командасында сокку жакынкы бурчка. Канчалык абал бат өзгөрөт байкап көрсөңүздөр. Бул жерде атандаштар жолун тосуп турган дегенче ышкырык. Мынакей 12 минутта өттү. Кошумча берилген. Ошентип 3. Айпаяктын ичинде көрүүдөбүз. Азияныкын алыскы бурчка бара. Ой, карасаңыздар, дарбазачы топту сактап кала алган эмес болчу. Кубаттуу сокку жана сейф.
аларды жазалады деп айтсак болот. Алгачкы ирет ошо бул дагы алмашуудагы оюнчу болчу өзүнүн командасында. Жакынкы бурчукка жана гол! Кандай күтүүсүз кыймыл аракеттер бул жерде орун алып кетти. Бир караганда баары жөнөкөй, бирок дал ушул мунун аракети гол эмес дейт. Гол эмес дейт. Курстан көрөлүчү топ келди. Баш менен сүздү. Андан кийин ушул жакынкы бурчка топту берип атышат. Буга чейин да кандай көрүнүштөр орун алган, азыр кармап койду. Бул жок эле дегенде сары кагаз. Азыр Урмат Баялиев ушул жерде. Бирок сактады эң башкысы. Бектур Көчкөнбаев сол канатка. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Жер аркылуу пас жана колуна тийип калды деп эсептеди. Пенальти өзгөнү менен Диммухамед баратат. Колуна тийген эмес сыяктуудай, карасаңыздар. Көздөшөт. Кана варды карап келди. Азыр эмне дейт? Пенальти. Демек ошол ийине тийгенден кийин Славиша Богдановичке каршы эсеп саны кыскарабы? Ышкырык берилген, пауза кармап, ой кандай ишенимдүү сокку. Богданович өзүнүн сол тарабына кулаган болчу. Алиев карама каршы тарапка тийип кетти. Мынакей пауза кармап туруп андан кийин соккузатты. Стандарттык абалдан кийин жана Максат Алыгулов топко биринчи жетти. Пас берди, дарбаза бош. Бирок бул жерде рикошет, бурчтан чыгаруу кадимкидей атандаштыкка туруштук берген лидерлердин катарына кире тургандай команданы түзүп коюшту. Ой, азыр болсо өтө кооптуу учур. Богданович сейт жасап кетти. Азыр болсо Азия. Оң канаттан Атай Жумашев, Атай, Максат Алыгулов, Максат гол киргизди. Максат Алыгулов бүгүнкү күндүн негизги каармандарынын бири. Серик кездешкен таластык оюнчулардын бири. Мына караса кандай сонун топту ийилип, мындай соккуларды Месси сол буту менен жасайт. Жана ошондой эле мынакей финалдык ышкырык жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Азия 20 упай менен экинчи орунга көтөрүлдү. Алгадан ашып өттү.